Бүгін таңғамал 4:17-де Турцияда 7,5 балда жертөлөө болду. Кошумчада Сирияда дагы болду. Азыркы күнү ушу Турциядагы каза болгон адамдардын саны 640 адамдан ашып кетти. Жабыркалаган адамдардын 5000 адамдан ашып кетти. 1300 имараттар жараксыз болду. Жана үйлөр да жараксыз болду. Сирияда 360 адам каза болду. Эми азыр ушу биринчи иретте биз азыр Турциядагы биздин өзүбүздүн посолубуз менен биз байланышып, Руслан Айтбаевич менен постоянно контролдо жүрөбүз. Бул жактан дагы Турциянын посолу Ахмет Бей менен постоянно контролдо жүрөбүз. Азыркы күнү түзмө-түз президенттин тапшырмасы менен биз азыр өзүбүздүн куткаруучуларыбызды даярдап, 63 адамды бүгүн кечиндеси саат 7-лерде жөнөтөбүз Турцияга. Айырга сиздер көргөндөй бүт шаймандарды салабыз. Биздин куткаруучу отрядыбыз бул толук автономный отряд. Баары менен өзүлөрүн камдайт. Тамак ашынан баштап, куткаруучу шаймандардан баштап, жана өзүнүн жатаканаларына чейин эч кандай Түркия элине же ошол жердеги жергиликтүү бийликке эч кандай күч таап келбейт, наоборот ошо жардамыбыз керек болуп атат. Алардын кайрылганы эң биринчи дейт бизге ошо профессионалдык куткаруучулар керек деп атат. Эми буга мен белгилей кетет элем, 7-8 ай мурун биз бир нече жолу маалыматтарды бергенбиз. Инсарак группасы деп эл аралык ушундай куткаруучу тобун түзгөнбүз. Азыркы күндө биздин тобубуз толук менен даяр. Оштон 10 адамды чакырып атабыз, Бишкектин 10 адамды кошуп атабыз. 7 адам өзүбүздүн центральный аппараттан, котормочулар, переводчиктер жана бул жактан ГЦПСтен основной базабыздан 40 адамды камдап атабыз. Оштон келген адамдар бүгүн кечки саат 7-ге чейин аларга үлгүрбөй калат. Бирден ошо 53 адам кете берсе, Оштого келген балдарды эртең түнкү саат 4-тө же болбосо эртеңки саат 10-догу рейс менен уже попутно учуруп кетебиз. Бул жол менен биз ойлоп атабыз, ошо 20 күндөн 30 күнгө чейин болуш керек деп. Может будан да узарып кетиши мүмкүн, себебинде азыр жерлерлерден мындай кыйла оорлугу көрүнүп келет да. Буга чейин эртең менен биз мисалы маалыматты 75 адам каза болду деген болгон болсок, азыр уже почти 500-ге жакындап кетти. Биз дагы мондай шашылганыбыз, биз эртеге деле учсак болот эле. Бирок куткаруучулардын жумушунун өзгөчөлүгүн сиздер билесиздер. Бул негизи мына жертөлөөнүн немесине жумушуна тиешелүү. Ар бир саат, ар бир минута аябай кымбат да. Ошондуктан биз мына 1 сутка жогото турган болсок жолубузга 1 суткалык канча адамдын өмүрүн биз сактап калат элек деген мааниде биз ошо биздин президентибиз аябай өзүнүн көзөмөлүнө алып, ошо 1 самолетту бөлүп берди бизге.